9 сорту бар. Бул сортторду биз азыр сыноодон өткүзүп атабыз. Ак маржа, Адавияз, Жаныбек, Акман 98 сыяктуу аталыштагы төбурчактын 10 сорту таластын талаларына сыноо иретинде өстүрүлгөн. Бир учурда бирдей шартта айтылган ар башка сорттун учурда айырмачылыктар деле байкалбайт. Эгерде бул түрлөр сыноодон ийгиликтүү өтсө, анда 20 жылдан бери тынымсыз өстүрүлүп келе жаткан лопатка, юбка сыяктуу бир нече эски сорттор алмаштырылат. Анткени менен адистер өсүү темпи, бой алышы өзгөчөлөнгөн төбурчактын хелда түрүнө чоң ишеним артышууда. Негизи лопаткага караганда бунун өзгөчөлүгү мунугу антеннасы бунусу аябай калың, бекем болот. Лопатканы үзүлө берчү, бунуку үзүлбөйт. Бул биринчи бизден сыноодон өткөн. Бул аябай бат өнүп чыгат экен, 7 күндө өнүп чыгат экен лопаткага караганда. Хелда былтырдагы сыналган тез бой алып түшүмгө бат кирет. Бакыт Эргечтин тапшырмасы менен Германиянын Пульсман деген компаниясы менен сүйлөшүп, аракеттер жүргүзүп, ушул жаңы сортту 7 тонна көлөмдө жаңы сорт алып келдик. Ошону бүгүнкү күндө биз ушул жерге сорт тиркесине эгип, сыноо тиркесине эгип, ошону биз бүгүнкү күндө дыйкандарга көрсөтөлүп атабыз. Себеп дегенде бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, Талас облусу боюнча фасолдун сорттору жана эмелери уже баягы эскирип калып, түшүмдүүлүгү өтө эле төмөн болуп кетти. Хелда сорту гектарына 4 тоннага чейин бере алат. Ошондуктан дыйкандарга сунушталууда. 137 миң сом 878 болот экен да. 1 гектарга. Бул 1 гектардын чыгымы. 1 гектардан 3 тонна алган күндө 100 сомдон сатса, ошондо 300 миң сом болот. Ар бир гектардан 4 тоннадан ала алсак, жакшы эле түшүм алабыз деген ой болуп атат. 20 гектардан эми ушуну дыйкандарга буюрса беребиз. Акырын жакшы ишеничтүү семхоздорго берсе, ошентип көбөйтүп алып, жакшы өзүнүн показатели болсо, ошентип көбөйтүп алабыз. Негизи бул туура эле жаңы сортторду алып келип туруш керек. Жылына 90 миң тоннага чейин төбурчак өндүргөн Талас акыркы кезде аз түшүм алып калды. Тагыраагы гектарына 3-4 тонна түшүм алынса, эми 500 килодон айланууда. Мындан улам жаңы сорттор сынакка коюлду. Салика Сариева, Элхан Арстанбеков, Ала 24, Талас облусу.